жер туура эмес кесилген, мынакей бутак ажырай турган болуп калган. Биз бул жерден кайта пайдалуу бутак чыгарыш үчүн муну алып таштайбыз дагы. Кубалаш өзүккө өскөн бутак болбойт. Ошон үчүн мынакей кыскартабыз. Мына бул лидер бутакты биринчи жоонойтуп алыш керек. 22 гүлдөй турган бүчүр калтырдык. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Багбан Ордо каналыбыздын көрүүчүлөрү жана багбандар. Биз азыр Токтогул районунун Бостектир айылындабыз. Азыр бул жерде кар болжол менен 30-40 сантиметрдин тегерегинде экен, калың экен. Бирок азыркы эмнени айтайын дегеним, муну көрүп турасыздар. Интенсивдүү алмурут бак. Сорту Талгарка. Түбү тамыры подвой деп коет. Бул ВА-29 деп коет. Полукарлик подвой. Ошону могул жерде буга чейин буталып оңдолгон экен. Бутакта вегетативдүү, анан генеративдүү деген бутактар бар да. Бул жерде мисалы вегетативдүү бутактар 1 жылдык бутак болот, момундай. Генеративдүү бутактар болсо, момундай 1 жылдык түшүм берүүчү прутиктер, анан капицо, кальчаткалар менен турат. Эми бул бакты азыркы учурда көргөзө турган болсок, бутай турган болсок, эгер ногу түшүмдү өзүңүздөр элестетиңиздер, азыр ушу турушу менен генеративдүү бутак көп дагы түшүмдү бир 7-8-10 килога чейин берип таштайт. Себеп дегенде мунун баары гүлдөп кетет. Буларды гүлдөтпөш үчүн же болбосо формирующий обрезка кылып, андан тышкары прореживание кылыш керек. Алманы өзүнө ылайыктуу, мына мисалы бул 2 жылдык алмурут, мына быйыл 3-чү жылга кетип атат. 3-чү жылга кеткен алмурутта мынчалык гүлдөй турган бүчүр болбош керек. Эми азыр биз мына ушул алманы бутоп, түшүмдү өзүнө ылайыктуу түшүмдү көрсөтүп беребиз, канча берилиш керек. Мынакей мисалы ногул этекки бутак бул жерден 40 сантиметр болгондуктан муну алып таштайбыз. Тем более бул көрүңүздөр жатып атат. Ал эми бул жатып горизонтальный видео өсүп атканына байланыштуу муну калтырабыз биринчи арыз. Андан кийинкиде мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бүчүр бар экен. Биз дагы муну дагы токтотобуз. Мына бул жерде дагы алма, бул жерде да алма. Бирок өзүнүн шагын өзү көтөрөт булар. Могул жерде алмурут, мынакей менен бутагы, мынакей кыскартуу жолдорду сиздерге көргөзөйүн, тестен эле. Мына көрдүңүздөр, бул тиги менен бирдей. Бирине бири соприкасация этпейт. Андан тышкаркысы бул биринчи арыз жогору болдук да, андан кийинкисин уже ногул орто ачылуу керек. Күн көрмөйүн, ногул жер мындай жылмакай болуп калат дагы. Бул жердеги бутактар күн көргөн тарапта момундай учтарында болуп калат. Интенсивный бакта анын кереги жок. Могул ортодон гана, анан жакын гана түшүм бериш керек. Бул жерде схема посадки 2 метр болгондуктан биз бутакты кенен кое берип атабыз. А эгер ортосу 1,5 болгондо муну дагы кыскартмакпыз. А бул бутакты көрүп атасыздар, мынакей тике бутак. Бери келип койсоңор, оператор. Бягын өтсөңөр. Могу көрдүңүздөрбү? Тике бутак, анын үстүнө көрдүңүздөр, могул жерде туура эмес кезилген. Муну жакыныраак көргөзсөңөр, мына ушундай. Могул жер туура эмес кесилген, мынакей бутак ажырай турган болуп калган. Биз бул жерден кайта пайдалуу бутак чыгарыш үчүн муну алып таштайбыз дагы. 3 бурчтук кесүү деп коет. Будан бул жакты көздөй чыккан бутакты кийинки жылы чыгарып алабыз. Андан тышкарына бутак, мына ортодо бутакты дагы алып таштайбыз. Себеп дегенде бул тоже тике өскөн. Кубалаш өзүккө өскөн бутак болбойт. Ошон үчүн мынакей кыскартабыз. Алабыз. Болду ногул бута алмурут 3-3,5 метр бийиктикте өсүш керек. Эң башкысы ногул лидер бутакты биринчи жоонойтуп алыш керек. Анан нагрузканы беришибиз керек. Ага чейин мынакей буларда уже бүчүр бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мынакей. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 гүлдөй турган бүчүр калтырдык. Ар бир бүчүрдө 5тен гүл гүлдөйт. Ошонун 3-өө алмурут болгондо 22-ни көйүтүп койсоңуздар, мына жерде 40-50дей алма болуш керек. Алмурут болот.
зато бирдей чоң болот. Формасын да бердик, түшүмгө да байладык, боюн да өстүрүп, лидерди жонойтууга жардам кылабыз. Алма 3-жыл алмурут. Эми бул дагы бир 2 жылда алмурут ноонун жогондугуна жетсе, ноо жогондукка. Анан кийин үстү ошончолук алманы каалашыңызчарча салсаңыздар болот. Азыр бир 3-4 кило алма сала турган болсок, салмагын. Кийин бир жонойгондон кийин буга бир 50 килога чейин алмурутты салмакты бере берсек болот. Ошону биринчи байкаңыздар. Ошол сиздер менен мен Кутманалиев Турарбек Айдарбекович. Биздин каналга класс басып, сөзсүз түрдө катталып туруңуздар. Сак саламатта болуңуздар.